Урматтуу бир туугандар, Аллах жолунда мээнет кылган, динде жүргөн мусулман адамдардын сыфаттары ушундай болуш керек. Душманы дагы сиздин жакшылыгыңызды үмүт кылыш керек. Душманыңыз дагы сизге душмандык кылса дагы бир адам келип алып, сиз кылбайсыз, мусулман кылбайт. Башка бир адам душмандык кылса дагы ошол адам не кылып, убагы келгенде сизден жакшылык үмүт кылыш керек. Бул адам жакшылык эле кылат. Бул адамдан башка сыфат чыкпайт депчи. Ошол үчүн урматтуу туугандар, эмне үчүн ыймансыздар коркот? Себеби акыретке жөнөткөн нерсеси жок болгондуктан коркот. Ошол үчүн ыймансыз боло турган болсо, коомдогулар өтө коркунуч болот. Балаңыз ыймансыз боло турган болсо, сиздин акчаңыз үчүн мамиле кылат. Эгерде доктурлар ыймансыз боло турган болсо, сиздин ден соолугуңуз эмес, ага сиздин акчаңыз керек болот. Сиздин ден соолуктуу болуп сакайышыңыз ал үчүн кажети жок. Башка кайсы бир жерлерге барып туруп муктаж боло турган болсоңуз, алардын бардыгы ыймансыздыктан, өзүнүн курсагын ойлогондуктан, алар ар дайым акчаны гана, дүйнөнү гана пикир кылат. Сахаба радиаллаху анхумдардын башка адамдар үчүн дават бергени жана алардын бактылуулугу үчүн пикир кылганы. Давату Аби Зарин радиаллаху анху ли Хувайтибин радиаллаху анху духулуху фил Ислам. أخرج الحاكم عن المنذر بن جهم قال حويتب بن عبد العزى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح خفت خوفا شديدا وخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضع يأمنون فيها فانتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه. Хуайтиб радиаллаху анху исламга киргенини төмөнгүчө баяндайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге киргенде, Фатх күнү, Яумул Фатх, Фатх Мекке болуп Меккеге кирген күнү, өтө катуу корктум. Ошондуктан үйүмдөн чыгып, үй бүлөмдү бөлүп, ар кимдин үйүнө апарып койдум, тынч орундарды ойлоп, ушул жерлерде туруп турсун, тынч болот деп бөлүп койдум. А өзүм болсо Ауфтун багына келип жашынып турдум. Ошол жерде турсам, фаиза ана би Аби Зарринил Гифари, карасам Абу Зар Гифари радиаллаху анху келип калды. Ва канат байни ва байна хуллатун мурдатан бери экөөбүз дос болчубуз. Вал хуллату абадан маниа, достук деген бул жакшы нерсе, ар дайым пайда жеткизет. Falamma ra'aytuhu harabtu minhu. Бирок досу Абу Зар радиаллаху анху көргөндө качып жөнөдүм дейт. Абу Зар радиаллаху анху көрдү. Досум эле жакшы деди, бирок качып калды. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кайсы адам ыймансыз болсо, динден алыс болсо бар го, ал эки эле нерсени ойлойт. Өзүнүн тынчтыгыны, үй бүлөсүнүн тынчтыгыны, ошолордун дүйнөсүнө ойлойт. Башкалар үчүн ойлоп, башка адамдардын бактылуулугу үчүн пикир кылбайт. Кыйынчылык келген убакта үй бүлөсүн сактап калуу, өзүнү сактап калуу гана пикиринде болуп калды да. Ошол үчүн ыймансыз боло турган болсо, коомдогулар өтө коркунуч болот. Балаңыз ыймансыз боло турган болсо, сиздин акчаңыз үчүн мамиле кылат. Эгерде доктурлар ыймансыз боло турган болсо, сиздин ден соолугуңуз эмес, ага сиздин акчаңыз керек болот. Сиздин ден соолуктуу болуп сакайышыңыз ал үчүн кажети жок. Башка кайсы бир жерлерге барып туруп муктаж боло турган болсоңуз, алардын бардыгы ыймансыздыктан, өзүнүн курсагын ойлогондуктан, алар ар дайым акчаны гана, дүйнөнү гана пикир кылат. Анан экинчи булар аябай коркоок болот. Жөн эле коркот. Кээ бир адамдар мешитке келгенден коркот. Мешитке барамбы? Эч нерсе болбойт, эч нерсе болбойт. Жөн эле бир курулуш, имарат, кире берсең эч нерсе болбойт. Андан көрө сен базарга киргенде бир аз корк. Андан көрө башка туура эмес жерге барганда Аллахтан корк. Ошол жерде бир кырсык келип, ошол жерде бир Алланын азабына калып калбайын депчи, бузук жерлерге барганда. А мешитке келгенде сүйүн, тынчтан. Макул бул дүйнөдө корксоң качат экенсиң, бактарды аралапчы. А бирок кабырда кайда качасың? Кыяматта кайда качасың? Ошол үчүн Аллах Тааладан корккон адам кача турган жолу жок. Аллахка гана кайтып барат. Ошентип айтат, качтым элем. Факала ай Аба Мухаммад. Күньятта Аба Мухаммад. О Мухаммадтын атасы деди. Факулду лаббайка. Кала малака. Култу ал-хауф. Коркконумдан качып жатам. Коркконумдан качып жатам. Кала ла хауф алейка. Корко турган себеп жок. Неден коркотасың? Анта аминун би аманилlah.
Sen Allah Taalанын тынчтыгы менен сен тынчсың, сага эч ким кол салбайт. Себеби пайгамбар алейхиссалам Меккеге киргенде, Меккеликтер, палан үйгө киргендер, түкүн үйгө киргендер, түкүн жерге келгендер, биздин алдыбызга келгендер, булар аман, эч кимге тийишпесин, кол салбасын, капа кылбасын деген да мусулмандарга. Эч кимге тийишпей эле жатат. Аллах Таала аманчылык берген. Фаражаат илайханан келип фасалламту алейхи саламдаштым дагы. Кала изхаб ила манзилик. Үйүңө бар, не качып жүрөсүң бакта? Үйүңө барбайсың. Култу халли сабилун ила манзили. Мен үйүмө барсам болобу, кантип барам? Валлахи касам ичем Аллага, ма урани асилу ила байти хайян хатта ульфа фа уктала. Мен ойлойм, мен азыр сени үйгө жөнөтөсүң, үйгө баратып туранан жолдо бирөө мени жолго аттан өлтүрүп салат. Ау юдхала алайя манзили фа уктала. Же үйүмө киргизет да үйүмдө киргизип өлтүрүп салат. Ушундай болушу мүмкүн экен. Ошол үчүн ыймансыз адам бар го, ушинтип ойлой берет. Неге? Себеби өзү ошол ишти жасайт дагы, анан башканы да ошентип ойлой берет. Макал бар го, уур өзүдөй уур ойлойт, тууру өзүдөй туур ойлойт депчи. Уур адам өзү ушундай программа түзөп, өзү ошентип ойлой берет да. Жөн эле жакшы эле жүргөн адамды карайт дагы, ушул аз биз нерсе кылат дейт. Жөн эле бара бер деп айтса дагы не кылат? Шектенип коркуп атат. Касам ичемин, мен үйүмө жетпей калам, же үйүмө киргизип туруп, анан кийин бир нерсе кыласыңар. Инна аяли лафи мавади ашатта. Алеми менин үй билем түрдүү жака апарып койгонмун, тынч турсун деп. Кала Абу Зар радияллаху анху: "Фажма аялака фи мавди'ин ва ана аблугу ма'ака ила манзилик." Не антип кыжалат болосуң? Чогулт үй билеңди, мен сени үйүңө жеткизип коем, ушунча да корксоң dedi. Болбосо Абу Зар радияллаху анху акчалыш эмес ананчы. Эч нерсеси жок. Мусулман адам ушундай башканын пайдасы үчүн өзүнүн малыны, жаныны, убактысын иштетиш керек. Башка адамдагы ийгиликке жетсин үчүн, башка адамда бактылуу болсун үчүн ал аракет кылыш керек. Акча күтпөш керек да. Акча күтүп же жаман ой кылган бул мусулмандардын сыфаты эмес. Айтат, үй бүлөңдү чогулт, алып барып коеюн. Фаламма балага ма'я жаала юнади алая анна хубайтиян аминун фала юхаж. Хубайтипти жетеле баратып, жолдо баратып не кылып, элдин баарына кыйкырып жатты, мусулмандар уксун деп. Хубайтип аманчылыкта, Хубайтипке тийишпегиле, Хубайтип аманчылыкта деп баратты. Сумман сарафа Абу Зар радияллаху анху ила Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам фа ахбараху. Анан окуяны Абу Зар радияллаху анху пайгамбарга барып кабар берди. Аны үйүнө жеткизди дагы не кылды? Пайгамбарга барып кабар берди. Хубайтип качып кеткен экен. Анан эч кандай аманчылыктасың, сага эч ким эч нерсе кылбайт деп алып келип үйүнө үй бүлөсүн чогултуп барын киргизип койдум деп айтты. Сахабалардын ушул сыфаты өзгөчө болчу да. Кайсыл жерде кандай бир иш болуп жатса, ошону туура кылдыбы, же ката кылдыбы, же мындан да жакшысы бар беле, ошону келип пайгамбарымыздан сурайт эле да. Көбүнчө сурак кыла жасардан мурда кылат эле. Бирок сураганга мүмкүнчүлүк болгондо жасап коюп келип кабар берет. Ey Аллахтын элчиси, ушундай акыбал болуп калды, ушуну кандай дейсиз, туура эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Авалайса кад аминан насу куллухум." Адамдардын бардыгына аманчылык бердик го, эч кимге чим кол салбасын дедик го. Илла ман амарту би катлихим. Анча-мынча адам деле ошолор менен өзүнчө мамиле кылабыз деп калганын бардыгыны биз аманчылык бергенбиз. Qala fa atma'nantu wa radattu iyali ila manzilihim. Анан ошол сөздү уккандан кийин Абу Зардан анан тынчтанып үй бүлөмө барып апарып койдум. Аңгыча ада илай Абу Зар радияллаху Абу Зар радияллаху кайта мага келди. Фaqala li ya Aba Muhammad, о Мухаммадтын атасы. Hatta mata ila mata, качанга чейин качып бактаралап, качанга чейин ушинтип коркуп жүрө бересиң? Баары мусулман болуп кетти го. Qad subiqta fil mawatina kulliha Вафатака хойрун касирун ва бакия хойрун касир. Көптөгөн жакшылыктардан калып кеттиң, көптөгөн ийгиликтерден калып кеттиң. Фати Расулуллахи саллаллаху алейхи ва салламга, пайгамбар алейхиссаламга келгениң, фа аслим таслам, ислам келтир, ийгиликке жетесиң, бактылуу болосуң, тынч каласың, коркпойсуң деди. Ошол үчүн урматтуу туугандар, эмне үчүн ыймансыздар коркот? Себеби акыретке жөнөткөн нерсеси жок болгондуктан коркот. Ыймандуу инсан эч нерседен коркпойт. А бирок анын коркпой жөн жүргөндүгүнү коркот экен деп түшүнүп албаш керек да. Анан эмне кылды? Кутуласың, ийгиликке жетесиң. Ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям абаррун нас ва аусалун нас ва ахламун нас. Ушул жерде сөздү караңыздар. Абу Зар айтат: Пайгамбар алейхиссаламга бар. Пайгамбар алейхиссалам адамдардын сен эң жакшы мамиле кылганы, туугандыкты эң көп уулаганы жана эң мээримдүү жумшак адам. Эмне үчүн? Себеби Хубайтип радияллаху анху өзү айтат: "Лакад шахидту бадран", мен Бадрге катышкам. Бирок мал мушрикин болуп калды.
Мушриктер менен келгем дейт. Хунайнга келген. Өзү айтат, мен Бадрге катыштым. Фараайту ибаран, фараайтул малаика. Өтө чоң үлгү ала турган нерсе көргөм Бадрга келгенде. Мен периштелерди көрдүм. Мусулмандардын сабына тизип алып урушуп жатканын, асман менен жердин ортосунда периштелерди көрдүм, ыймансыздарды тутуп кишенге салып туткун кылып жатканын. Ошондо айтканмын, хаза ражулун мамну, бул адамга эч ким кол сала албайт. Аллах тараптан бир сактыктын ичинде экен деп түшүнгөнмү дейт. Бирок валам азкур ма раайту ахадан, бирок ошону бирөөгө да айткан жок. Мана сага айтып атам азыр. Болду, иман келтире турган убакыт келип калды. Эми айтпасам башка жол калбады дейт. Фанхазамна раджиина иля Мекке, жеңилип калдык, Меккеге кор болуп кайттык. Фаакамна би Макка, Маккада ушинтип турдук. Аңгыча пайгамбар алейхиссалам Худайбияга келди. Хабарту ва шахидту сулх, Худайбияда келишимге катыштым. Мен карап турдум, келишимдер болду. Ошол келишимде жүрүп, бирок ошончо дагы ислам көбөйүп жатты, исламдагылар, мусулмандар көбөйүп жатты. Худайбиянын келишимин жазган убакта дагы айттым, ушу Курайштын кылган иштери бул Мухаммадтын пайдасына болуп кетет. Бул туура эмес келишим түзүп атат, бирок туура эмес келишим түзгөнү менен да бар мусулмандардын пайдасына болуп кетет дейт. Ошентип пайгамбар алейхиссалам кийинки жылы умранын казасына келгенде, харажат Курайшин мин Макка, Курайштардын бардыгы Меккеден чыгып кеткен болчу да. Неге десе Мухаммадты көрбөйлү, мусулмандарды көрбөйлү деп бары чыгып кеткенлер. Кунту фи ман тахаллафа би Макка. Меккеде калгандардын ичинде мен бар элем. Мен Сухайл бин Амр калган элек дейт. Неге десе ли ан нухрижа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям иза мазал вакт, келишилген 3 күн бүткөндө пайгамбар саллаллаху Меккеден чыгарыш үчүн бизге тапшырма тийген. Биз ошон үчүн калганбыз дейт. Фаламма инқаза салас 3 күн бүткөндө акбалту ана ва Сухайл ибн Амр экөөбүз келдик дагы дейт. Факулна кадмада шарт бүттү. Фахруж мин биладна, тез чыгып кетиңиз биздин шаардан деп айткан дейт. Фасаха пайгамбар алейхиссалам жарсал Билал элдерге айтканын, күн батканда мусулмандардан бирөө дагы Меккеде калбасын, бизди ээрчип келгендерден бардыгы чыгып кетсин деп пайгамбар салам чыгып кеткен. Ошол күндөрү бар да. Ошолорду эстеп турат да. Себеби ошол кылгандарым үчүн пайгамбар салам бир нерсе кылабы деп ойлогондо не деди Абу Зарра дейт. Пайгамбар салам эң жакшы адам, адамдарга өтө жакшы мамиле кылган адам. Адамдар ичинен туугандыкты өтө жакшы улаган адам. Адамдар ичинен эң жумшак адам. Урматтуу бир туугандар, Аллах жолунда мээнет кылган, динде жүргөн мусулман адамдардын сыфаттары ушундай болуш керек. Душманы дагы сиздин жакшылыгыңызды үмүт кылыш керек. Душманыбыз дагы сизге душмандык кылса дагы бир адам келип алып, сиз кылбайсыз, мусулман кылбайт. Башка бир адам душмандык кылса дагы ошол адам не кылып, убагы келгенде сизден жакшылык үмүт кылыш керек. Бул адам жакшылык эле кылат. Бул адамдан башка сыфат чыкпайт депчи. Ошондо Абу Зарра дейт, шарафу, пайгамбар саллаллаху кадыр баркы, сенин кадыр баркың болот. Пайгамбар саллаллаху иззаты, сенин иззатың болот. Сен да Меккелсиң, пайгамбар саллаллаху Меккелик болот го. Факала култу фа ана ахруджу маака фаати, хандемесе жүр чогуу баралычы, мен өзүм жалгыз бара албайм. Фахаражту ма хатта атайту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалам менен чогуу келсек, Батха деген жер экен, Мадина тарапта бир өрөөндүн аты. Ва индаху Абу Бакр ва Умар радhiyallahu anhu. Пайгамбар саллаллаху жанында Абу Бакр жана Умар радhiyallahu турган экен. Фавақафту аля раси, пайгамбар саллаллаху жакында барып токтодум дагы айттым Абу Зарга. Кайфа юқали иза суллим алейх. Кантип салам бериш керек деп айттым. Ала ассаламу алейка юхан наби ва рахматуллахи ва баракату деп айтты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп айтты. Ошондо бар пайгамбар саллаллаху салам бергенде пайгамбар саллаллаху жооп берди. Ва алейкассалам Хуайтиб. Анан пайгамбар саллаллаху ашхаду алла илаха иллаллаху ва аннака расулуллах деп пайгамбар саллаллаху ислам келтирип келимесин окуду. Факалар сам алхамдулиллахи ллази хада. Аллахка мактоолор болсун, сени туура жолго салган деп. Бирок баягы кылган иштерине бир аз уялып турат эле дагы делечи. Себеби акылдуу инсан, кадырлуу инсан бир ката кылбаса ошону унута албай кыйнала берет да, ошону жоготконго бир аракет кылып, ошо катасын кайра-кайра эстеп оңдоонго аракет кыла берет. Дагы деле ойлонуп турат. Васурра Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям би ислами. Менин исламга келгенимден пайгамбар саллаллаху сүйүнгөнүн да көрдүм. Пайгамбар саллаллаху байкап калдым, бул адамдын коркуп атканын, тартынып атканын мамиле кылып коюшту каладан фастакрадани. Маран карыз берип турбайсыз деп сурат. Фа акраздуху, мен пайгамбар саллаллаху карыз берип койдум. 40,000 дирхам, 40,000 дирхам бердим. Карзга 40,000 дирхам бердим. Бул хикмат. Баягы адам коркуп мамиле кыла албай турганда пайгамбар саллаллаху айтты, карыз берип турсаң керек болуп калды деди. Бергенден кийин эме өзүнө кылат. Жаккын адам сөз болот да. Карыз берген адам карыз алгандан коркпой калат эмечи. Пайгамбар саллаллаху мамиле кылып карыз сурап койду. Анан не дейт? Ва шахидту ма Хунайн, ама Хунайнга жолук, Хунайн сафарында болдук, Таиф сафарында болдук. Хунайндин олжосунан 100 баирин 100 төгөргөн мага пайгамбар саллаллаху. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, даваттын хикматы бир адам уялып жаса, тартынып жаса, ага өзү мамиле кылып коюш керек да. Албетте даватта барып маалымат кылса болбойт, бирөөдүн акчасын алса болбойт.
Балки бир адам менен мамиле кылып кое турган болсо, ал адамга жакын боло турган учурларда ушундай мамилелерди кылып койсо болот. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сахабалардын сыфаты ушундай эле. Башкалар үчүн кыжаалат болуп, башкалардын бактылуу болушу үчүн өзүнүн убактысыны, малыны, жөндөмдүүлүгүн иштетет эле. Биз дагы мына ушундай пикир менен, ушул сыфат менен жүргөн бололу. Аллах таала баарыбызга тавфик берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик.